Vay 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 vay. Ne деген керемет көрүнүш. Амансыздар бардактуу ТСК бардын көрчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн биз сиздерге Оштогу Үйгө Востоктон, тагыраак айтканда Народныйга жетпей, кечээ жакында ачылган Барпы сейил багынын жан капталындагы Карл Маркс мектебинин маңдайында, Юстиция башкармалыгынын маңдайындагы бийиктик курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн Насирдин Исанов турак жайынын биринчилерден болуп салынган блогунан экинчи подъездинин 11-кабатынан сатыла турган сквозной планировкадагы, тагыраак айтканда жалпы аянты 98 метр квадратты чапчыган дал ушул батирдин сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасына келе турган болсок, метр квадраты $1220 кичине кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Караңыздарчы, не деген керемет, сонун, кенен, жашай турганга мыкты шарттар түзүлгөн батир өз эсин күтүүдө. Эми сиздер бул жерди жакшы билесиздер. Сейил багы жаныңыздарда. Дарыянын бир бөлүгү агып өтөт канал. Шаркыраган суунун үнү, укмушта салкын жел беттен сылап өтөт дегендей. Кыскасы экинчи подъезден жогору 11-кабатка көтөрүлөсүздөр. 2 лифттин орду каралган, экөө теңиште чыгып эле оң жактагы биринчи эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу батир өз ээсине насип кылган болсун. Кире бергенде сааттын жебеси, айдын элеси, лампочкалары бир тайлык, өзүнчө бир сонун көрүнүш. Кана холл аркылуу түз бул жагына кирип келебиз. Бул чоң бөлмөсү, эки канаттуу эшик аркылуу киргенде эле кенен залга көзүңүздөр түшөт. Классикалык ремонт болгон. Абайлордун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ремонтторун анча мактабасам деле видеодон өзүңүздөр көрүп кое бериңиздер. ТВ зонасы, люстра, кермешип, софиттер кызматта буюрса, кошумча лампалар бар. Бул терезе эшиги бар экен. Балконго чыгып кетебиз. Эми 2 балкону бар. Сквозной планировка дебедик беле. Ой бой. Ай өлөм го дегендей. Муну көрүп эсимди оюп турган кылып койду го. Үстүнөн укмуш көрүнөт экен. Сейил баг. Барпы сейил багы. Жаш балдар ойночу аянтча. Мунунун үнү микрофонго кандай угулуп атат, бирок билбейм. Чындыгында балконго чыксаң эс алат экенсиң. Эс алат экенсиң чындыгында. Бул жагында болсо садик бар. Жаш балдар ушул жакта тарбияланат. Футбол аянтчасы, андан дальше кетет экен. Дальше, сейил баг өтө кенен, ойга чейин кетет экен да, кыскасын айтканда. Керемет жай. Мындай жайды издеп да таппайсыз. Табасыз, бирок сал кымбатыраак табасыз да. Сонун вариантчыкты алып коюңуздар. Так, андан кийинки мен муну унутуп калдым. Ушуну көрсөтүп коеюн. Бул жагы спальня экен. Ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул жактагы сиздер көрүп турган эмеректердин бүт бардыгы калат. Келесиз жашайсыз болду. Болду. Идиша көрпө төшөңүз менен эле келсеңиз болду. Wi-Fi бар, телевизор бар. Эмеректер, гардеробтор бул жагында достор. Бул жагы мына гардероб. Кааласаңыз душ кылып алсаңыз болот. Фантазияңызга жараша ал жагы. Так, бул жакты көрсөттүк. Андан кийинки 3-чү эшикти ача турган болсок, бул жагы санузел бөлмөсү. Жакшы жасалган. Киргенде эле мына панорамный чоң терезе. Мен өзүмдү дагы бир карап коеюн. Көрсөтүп коеюн. Быдылдап сүйлөгөн ушул менмин. Жылуулук батареялары орнотулган. Раковинасы, жуунуучу ваннасы, бирдекелерди, шампундарды кое турган жайы. Сместитель узун светак, узун аристон. Кафелдер басылыптыр. Топлипол барбы жокпу билбедим, бирок байкалбады. Андан кийинкиси бул жагы детский комната. Кенендиги аябай кенен. Менимче мына ушул жылуулуктун запасной түтүкчөсү окшойт. Кааласаң коесуң, кааласаң тым коесуң дегендей экен да. Асты бардык бөлмөлөрдүкү асты ламинат болгон. Бул жагы өзүнчө кооздук. Абойлор 2 түрдүү. Кызыл-тазыл сүрөттүү эмес. Мурункудай көзү чарчатпайт. Занавеска пардалары бардык бөлмөдө бар экен. Бул жагына чыга турган болсоң, баягы башында баштаган жер да. Народный, Онадырда жабадан жалгыз салынып аткан көп кабаттуу үй. Панорама, сейил бактар, көп кабаттуу үйлөр, шылдыраган дарыянын бир бөлүгү, канал, Юстиция башкармалыгы, астында маркет, акниеттер бар, аптекалар, көп кабаттуу үйлөр, мектеп жаңыдан түшүп атат. Бул бүтөт быйыл, бүткөндө укмуш болот, тим эле укмуш болот. Нуркелди курулуш компаниясы
айтор ушундай сонун өзүнчө чындап бул жер мага жагып калды чындыгындачы. Сунун үнү бул жактан дагы нар жактан дагы сквозной кайсы терезени ачсаң деле чылдыраган үн чыгат. Бул ашканасы, раковинасы, астында фильтр суусу бар достор. Напор жакшы. Газ плиталары, вытычкалары менен. Холодильник. Бул жакта эмне саат көрүнөт экен, Кошумча лампа, кааласаң өчүрүп жандырып коесуң. Романтиканы ушул жерде кыласың дегендей. А бул жакта болсо гүл түбөктөрү, кандай бир нерселерди кое турган решетка жасап коюптур. Балким контейнердики болор. Акылым жетпеди, жетсинчи айттым. Кермешип, люстра. Ашкана эмелектери жакшы жасалгаланган, эки түстө. Ушул жерде кенен олтуруп тамактанасыздар үй бүлөңүздөр менен. Ай, сиздерге насип кылган болсун. Документтер так, ипотекага болот. Сатыла турган баасы метр квадраты 1220 Тадам, дааратканага кирип келдик. Дааратканасы дагы кенен экен. Жакшы эмелектерди тургузуп коюптур. Раковинасы, кол жуасыз, бет жуасыз, күзгү сулуулугуңузду көрсөтөт. Кир кийимдериңизди тазартат. Муктаждык аткарылат, чыгасыздар. Дааратканасы бул. Ошол эми туугандар, эмне дейбиз? Эсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып, сатып алыңыздар, сүйлөшүңүздөр, соодаңыздарга береке, тапканыңыздарга жараткан өзү берекесин берсин. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Айыл группаларына, шаар группаларына, коңшу колоңдорго, тууган уруктарга, WhatsApp группалардан бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Көрүшкөнчө, аманчылык боло берсин. Кайсы эле нерсе калып кетти? Эч нерсе калбадыбы? Көрүшкөнчө, лайктан басып комментарий жазып коюңуздар.